Assalamu alaikum. Жогоруда сиздер көргөн видео кече күнү 10 июнь 2025 эртеменки саат болжолдуу түрдө саат 9-дарда тартылган Ош Кара Суу жолунда алдын ала алынган маалыматтарга караганда Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып, жыйынтыгында бул жол кырсыгы катталган. Жана бул жол кырсыктан улам ошол эле Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каза тапкан жана андан сырткары 3 жаран түрдүү жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Буга чейин дагы ушул эле жолдо Ош Кара Суу жолунда башка айдоочу жол эрежесин одоно түрдө бузгандыгы үчүн, тагыраак айтканда ылдамдыкты сактабагандыгы үчүн, бул дагы алдын ала маалыматтарга караганда каза тапкан. Бул Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дагы болгону 44-45 жашта гана болгон деп жатышат. Эми мен эмнени айткым келет? Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу айдоочулар, айдоочулардын жанында жүргүнчүлөр, баардыгыңыздардан көптөн көп суранып кетет элем. Жол эрежеси бул өмүр эрежеси. Жол эрежеси кан менен жазылган. Кимде ким жол эрежесин кенебестен, тоготпостон эрежени сактабай турган болсо, жыйынтыгы ушундай кайгылуу окуяларга алып келет. Андыктан дагы бир ирет суранып кетем. Жол эрежелерин так сактаңыздар.